Кутман күнүңүздөр менен достор. Бизге келип түшкөн суроолордун көбү мага аялым ишенбейт деген мырзалардан өтө көп суроолор келип түшүп жатат. Кандай деп ойлойсуз сиз? Ошо мырзалар, именно мырзаларга кайрылгым келет. Эмне үчүн сизге жубайыңыз ишенбейт? Биз көп учурларда эгер аял ишенбей атса, аялынан көрөт да мырзаларчы. Башкалардын аялдары жөн эле отурбайбы, чалып деле койгон жок. Эмне эле менин аялым эле мага ишенбей эле чала берет деп ойлойт. Анан мынтип сандык психологияга салып көрсөк, Сүтсайга ошол эле жигиттер, мырзалар, мисалы үчүн бирлер, биринде 10-унда, 19-унда, 28-инде төрөлгөндөр, алар ойлойт да, мен баарын билем деп ойлойт да бирлерчи. Мен баарын билем, баарын тең жайгаштырып атам, мен эл журттун камын көрүп жүрөм, айыл апанын камын көрүп жүрөм, жок дегенде. Же болбосо бүткүл өлкөнүн камын көрүп жүрөт да, бирлер өзү ошондой да, баардык адамдардын камын көрүп жүрөт. Анан алар ойлойт, менин аялым эмнеге түшүнбөйт, мен эл журттун камын көрүп жүрөм го дейт. Ошол эле учурда сиз жубайыңыздын абалын көрүп көрүңүз. Эгер жубайыңыз 2 болуп калсын деп коелу, сана саны 2 болсо, 2-синде, 11-инде, 20-сында, 29-унда төрөлгөн болсо, ал экилер сизге дайыма муктаж. Сиздин жаныңызда болуп, даже элементарный бир конокко барыш керек болуп калса, эмне алыш керекти сиз менен кеңешкиси келет. Конвертке канча сомду салышты сиз менен кеңешкиси келет. Баарын сиз чечип көндүрүп койгонсуз. Анан ошол эле учурда сизге сиз баягы өзүңүз айтмакчы көпчүлүктүн иши менен жүргөнүңүздө жолдошуңуз сизге жубайыңыз чалып, каяктасыз, баландайдыкы чакырыптыр, кандай кылып баралы десе, сиз корсулдап коюшуңуз мүмкүн да. Эмне эле чалып атасың, мен жыргап жүрүп турмун, мен баландай собранияда жүрөм депчи. Анан баягы двойка келинчегиңиз сынып калат, капа болуп. Андан кийин дагы бир аздан кийин эле баягы экинин өзүнүн табигый натурасы ошондой да, төрөлгөндөгүчү. Ал сизге чалмайын эчтекени чече албайт да. Үйгө мүмкүн бир кудалар келип калды, келип калып, эмне кыларын алапайын таппай калды, кайра чалат сизге. Мүмкүн сиз анда уже экинчи собранияда отургансыз, чалса сиз вообще эле кыйкырып туруп телефонду өчүрүп коюшуңуз мүмкүн. Бул учурда эмне болду? Бул учурда сиз ойлоп калдыңыз, мени жубайым ушинтип эле текшере берет, мени кызгана берет депчи. А жубайыңыз двойка болсо ойлоп калышы мүмкүн, мени ушинтип эле какмалай берет, мени ушинтип эле жактырбайт деп, даже керек болсо башка бирөөнү таап алса керек деп дагы ойлогон ойлор ушундан чыгып кетет. Эмне үчүн дегенде, сиздер бириңиздер программаңыздарды түшүнгөн жоксуздар. Бирлер, сиз мырза болсоңуз, сиз эл үчүн, журт үчүн деп ошол жактын көйгөйүн чечип жүрөсүз, а экилер болсо сөзсүз бирдин гана кеңеши менен чечим кабыл алат. Өзү жалгыз чечим кабыл ала албайт. Сөзсүз сизден кеңеш күтөт. Ошентип сиз жубайыңыздын программасын түшүнбөгөн үчүн аны кагып койдуңуз, а жубайыңыз болсо сиздин элдик адам экениңизди унутуп калды. Ал өзүнө көңүл буруусун талап кылып атат. Ушул жерден экөөңөрдө түшүнбөстүк пайда болот. Бул жерде 1 жолу болот, 2 жолу болот, 5 жолу болот, 10 жолу болот. Андан кийин жубайыңыздын көңүлү муздап, андан кийин сизге таптакыр ишенбей калат. Андан кийин сиз чындап эле бир чоң собранияга баратсаңыз дагы, дагы каяка баратасың? Билем мен сенин каяка баратканыңды деп айтышы мүмкүн. Эгер ошентип айтса, сиз таң калбай эле коюңуз. Анткени сиз ошентип ойлогонго өзүңүз шарт түзүп бергенсиз. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Ал үчүн Сүтсай илими боюнча жолдошуңуздун датасы аркылуу аны түшүнгөнгө аракет кылышыңыз керек. Любоюңду мачтетем деген мырзаларды уккансыздарбы? Бул жигиттерди карап туруп, мындай бир со стороны караган кишигечи бул эмне эле дөө көрсүйт, бул эмне эле кыйкырып атат, бул эмне деген жигит деп жаман көрүшүбүз дагы мүмкүн. Ооба, анткени биз ал баланын программасын түшүнбөйбүз да. Көбүнчө 9-унда, 18-инде, 27-синде төрөлгөн мырзаларыбыз керек болсо аял заты деле өтө патриот болушат, спортсмен, шамдагай болушат, менин өлкөм, менин Кыргызстаным, менин бир туугандарым, менин жерим дегенде, менин регионум дегенде, тим эле жан оту менен биригип тура калышат да. Көбүнчө азыр жана улак оюндары болот, же спорт оюндары болот. Ошондой оюндарга барса булар,
тикеси менен тик турат, ач болобу, ток болобу, ошол оюндун акырына чейин, ошол жумуштун, ошол мероприятиянын акырына чейин туруп, ошол желекти көтөрүп чыкмайынча алымсынбайт. Эгер алар тарапка бирөө эгер бирдеме десе, жаман сөз айтса, же болбосо мындай справедливость болбой турган болсо, ошол жерден мен любоюмду мачт этем деп чыгат да. Ошондуктан бул мырзаларды биз жаман көрбөшүбүз керек. Булардын жүрөгү ак, жүрөгү таза, эл үчүн, жер үчүн, мамлекетим үчүн деген жүрөктөрү таза соккон биздин патриот уул кыздарыбыз. Андыктан биз ушул уул кыздарыбыздын өмүрүн тилейлик. Биздин Кыргызстандын желегин желбиреткен тогуздар ушулар. Кутман күнүңүздөр менен достор. Кутман күнүңүздөр менен суроолор боюнча, суранычтар боюнча 18 мартта көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курсубузду кайрадан баштаганы турабыз. билим бизге эмне үчүн керек? Бул илимди алып сиздер эмне кыласыздар? Кереги барбы, кереги жокпу деген нерселер да. Бул курста сиздер менен 21 күн бою болобуз. Курсубуз онлайн форматында Telegram каналда, закрытый каналда болмокчу. Курс жүрүп жатканда 3 жолу сиздер менен офлайн жолугушуу болот. Жана онлайн жолугушуулар өтүп турат алыстагылар үчүн. 9 сабак болот. Бул 21 күндүн ичинде 3 жолу офлайн жолугушуу болот. Бул жерден жолугушуп дагы илим-билимди тереңирээк түшүндүрүшөбүз, же болбосо алган билимибиз менен бөлүшөбүз. Бул жолугушууларда сиздердин өзүңүздөрдүн курс учурунда жакшы түшүнбөй калган суроолоруңуздар менен кенен талкуу болот, мини разбор болот сиз менен чогуу отуруп, баягы маңдай тескей отуруп, сиздин суроолоруңузга кенен жооп аласыз. Бул курста мисалы сиз бизнес иштетип атсаңыз, же жаңы бир бизнес ачкан жатсаңыз, сандардын энергиясы сиздерге кандай иштеп берет экен, сиздин жылыңыздар кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет экен, ушуну билсек болот. Экинчиси, мисалы мамиле, бала тарбиялоодо болобу, же жолдошуңуз менен болобу, же кайын журт менен болобу, же өкмөт менен болобу, ошол маселени дагы ушул курстан сандардын призмасы менен билсек болот. Кайсы кесипти тандасам болот деген, кайсы мага ылайыктуу болот десе, ушул курстардан алсаңыздар болот. Курска, сабакка келгенде сандардын энергиясын түшүнүп, сандардын призмасын түшүнүп, ошого жараша андан аркы иш аракетиңерди кылсаңыздар аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Жолдошун түшүнбөйт, балдарын түшүнбөйт, айлана тегерегиндеги адамдары түшүнбөйт, күнөөнүн баарын башкалардан издешет. Материалдык жаатында дагы акча кармай албай атам, акча чогулта албай атам, карыз болуп атам дегендер андан беш-бетер көп. Ошол эле учурда ден соолук жаатында дагы көйгөйлөр жок эмес. Ушул бардык көйгөйлөрдүн ачкычына бир эле ачкыч бар. Бирок ошол бир эле ачкычты табуу дагы оңой эмес болуп жатат. Ошондуктан сиздерди көйгөйүмдүн ачкычы деген бир ачкычты табуу үчүн ушул курска чакырабыз. Андыктан катталыңыздар, жакындарыңызга айтыңыздар. Чын эле ушундай көйгөйү бар жакындарыңыз бар болсо, бир туугандарыңыз бар болсо, өзүңүздө бар болсо курска катталып, ал курска катталгандын ичинен дагы бир аз мини разбор алсаңыздар болот. Өзүңүз жөнүндө бир аз түшүнүп алсаңыз болот да. Бул сизге жакшы мүмкүнчүлүк. Келиңиздер. Курска катталыңыз, 18 мартта сизди курстан күтөбүз.